Кыргызстандын жаратылыш шарттарынын өзгөчөлүктөрү, анын ресурстары жана табигый ар түрдүүлүгү боюнча маалыматты буга чейин атластан гана алып келсек, эми аны онлайн форматта компьютерден көрүүгө болот. Геодезия жана картография боюнча мамлекеттик мекеменин кызматкери Айбек Нурдинов белгилегендей, акыркы 4 жыл аралыгында 3D форматындагы геомейкиндиктин аэрофото сүрөттөрү учак менен тартылган. Мурда көбүнчө топографический карта деп коет. Ошолордон алынчы азыр уже топографический картанын ордуна бул мисалы базовый карта деп мисалы геопорталга коюлат. Көп обработкалар болот, өзү көп убакытты талап кылат. Андан кийин ошо геопортал ошо интернет булактарына жайгаштыруу, ошо сервер, мисалы серверге өзүбүздүн серверибиз бар. Ошо серверге киргизип интернет булактарына таратабыз. Кыргызстан үчүн аэрофото сүрөттөрдү жүргүзүү өзгөчө маанилүү болуп келген. Анткени мамлекеттик мекемелер колдонгон картографиялык материалдар эскирип, актуалдуулугун жоготкон. Базалык карталарды жаңыртуу бюджеттик каражаттардын жетишсиздигинен улам жүргүзүлбөй келген. Норвегия менен биргеликте ишке ашырылган долбоордун алкагында бардык маалыматтар камтылган геопортал иштелип чыкты. NSDKG деген бир портал ачылган. Ал порталда бардык тематический данныйлар бар. Бүгүнкү күнгө эң актуалдуу данныйлар болот. Анткени биздин мамлекеттик органдарда, мисалы келсек, кадастр органы ошо күнүнгө ошо адрестерди обновлять этип турат. Бул деген актуалдуу бүт республика боюнча данныйлар бар. Анан идентификационный коддорду караса болот. Анан ошол жакта эле башка ресурстар боюнча маалыматтар бар. Туруктуу өнүгүү максаттары үчүн карталар жана статистика долбоорунун максаты геомейкиндик маалыматтардын өндүрүү статистикасына интеграциялоо жана маалыматтарды карталарда жайылтуу. Ошондой эле Улуттук статистика комитетинин вебсайтына талдоо жүргүзүү жана мейкиндик маалыматтар менен иштеген башка мамлекеттик уюмдар дагы кире ала турган пландаштырылган геопорталга маалыматтарды киргизүүгө салым кошуу болуп саналат. Келечекте ошол бизде бир гана ошол жер ресурстары боюнча гана толукталган толук маалымат болбой, ошол эле токой чарбасы боюнча, жайыт боюнча, ошол эле суу ресурстары боюнча бардык маалыматтардын мындай бир топтолгон маалымат базасы болуп, ошол маалымат база ошол физикалык, юридикалык жактарга бир кызмат кылууга сонун шарт түзүлөт. Азыркы убакта мисалы ошол мен айткан жер тилкелери боюнча, үйлөр боюнча азыркы убакта бизде ошол толук маалымат ошол түзүлүп бүттү. Ошону биздин физикалык, юридикалык жактар ошол мыйзам ченеминде көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктө толугу менен колдонулат. Жыл сайын коммуникация тармагын иштеп чыгуу сыяктуу мамлекеттик башкаруунун чөйрөлөрүндө актуалдуу мейкиндик маалыматтарына болгон мукташтык жогорулоодо. Эми айыл чарба тармагын санариптештирүү жана заманбап технологияларды колдонуу менен адамдык факторлор азайып, жумуштун жеңилдөөсүнө шарт түзөт. Айжан Омолдошова, Тимур Судгалиев, Ала Тоо 24.